Ысык-Көлдө спортчулар үчүн спорттук реабилитациялык борбор курулат. Бул маселе мындан бир нече жыл мурун эле көтөрүлүп, сунуштар айтылып келген. Мамлекет Солнышко пансионатын Улуттук олимпиадалык комитеттин карамагына өткөрүп берип, алдыңкы жылдары пансионаттын айланасын оңдоп түзөп, канализация тармактарын жакшыртып, балбандар машыгуу үчүн атайын борбордун курулуусу күтүлүп жатат. Бүгүн Улуттук олимпиадалык комитет, Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлдөрү жана бир катар ишкерлер чогулуп, базаны куруу иштерин талкуулашты. Белгилүү болгондой, Солнышко пансионаты Ысык-Көл районунун Чоктал айылында жайгашкан. Жалпы аянты 11 гектарды түзөт. Олимпиадалык комитеттин колдонуусуна аталган жай 49 жылга берилди. Аталган спорттук борборду куруу үчүн бир нече архитекторлордун иши каралып, алардын арасынан бирөөсү гана тандалып алынды. Базаны эл аралык стандартка ылайык куруу негизги максаттардын бири. Курулуш иштерине бир катар ишкерлерди дагы тартуу пландалууда. Несколько месяцев назад государство передало на баланс Олимпийского. Белгилүү болгондой, мындан бир нече ай мурун мамлекет Солнышко пансионатын улуттук олимпиадалык даярдыктарды өткөрүү үчүн реабилитациялык борборго айлантуу болгон. Ал үчүн архитекторлор өз концепцияларын сунуштап, бүгүнкү жыйында мындан ары иштетүү үчүн бирөөсү тандалып алынды. Подготовки сборных команд по многим видам спорта. Дүйнө жүзү боюнча мындай базалар Кения жана Колорадода гана бар. Бул биздин спортчулар үчүн болуп көрбөгөндөй мүмкүнчүлүк экенин кабар берет. Башка өлкөлөрдүн белгилүү спортчулары Кыргызстанга эс алуу же болбосо машыгууга келип туруусуна шарт түзүлөт. Комплекс 600гө жакын спортчуга ылайыкталган. Улуттук олимпиадалык комитеттен белгилешкендей, ушул жылдын сентябрь айында коомчулук спорттук реабилитациялык борбордун аягына чыккан үлгүсүнө күбө боло алышат.